ушудан могудан эки чоң размер экөө калды, будан битте калды үчөө. Бир кездеги үй кожо эгеси Элмира Попушева азыр жеке ишкер. Ал 4 баласы үчүн мамлекеттен ай сайын 5000 сомдон айланасында жөлөк пул алып келген. Быйыл социалдык келишим долбоору аркылуу мамлекеттен 100 000 сом кайтарымсыз каражат алып ишкердигин баштаган. Алгач балдар ойноочу батут сатып алып ишин баштаса, бүгүнкү күндө бизнесин кеңейтип, кийим кече саткан дүкөн ачууга жетишиптир. Кайнатам колдоп, күйөөм колдоп, анан ошол батуттан түшкөн пайданы эме кылып, мурда социалдык эме алганга чейин мен өзүм 2 жыл кийим кечекти көтөрүп, садиктерге, поликлиникага, ушул организациялар көтөрүп иштегем да. Ошодон калган остаткам үйдө бар эле. Ошону мен магазинде ачтым дагы сразу ас болсо ийилдим. Ийилип анан кичинеден пайда түшкөн сайын алып мен ушул магазинди ачып азыркы учурда иштетип атам. Мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда жашообуз бир кыйла эле жакшы болуп калды да. Ал эми Кадамжайдын Кызыл Булак айылында жашаган Супановдордун үй бүлөсү социалдык келишим долбоору аркылуу курулуш материалдарын чыгаруучу ишкана ачкан. Бүгүнкү күндө кичи цехте 4 жумуш орну түзүлгөн. Үй бүлө буга чейин 3 баласына мамлекеттен 3600 сом жөлөк пул алып келсе, учурда айына 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин киреше таап жатыптыр. Клинкер фасадын, клинкер үйлөрүн сыртын кооздоо. Азыр энди өзүм менен 4 адам иштеп атат. 4 киши иштейбиз. Айына жакшы эле калтат, Кудайга шүгүр. Элди жакырчылыктан чыгарууга үндөгөн социалдык келишим долбоору алгач Кадамжай районунда башталган. Аймакта 2 жыл аралыгында 565 үй бүлө мамлекеттен 100 000 сом колдоо алып ишкердигин баштаган. Анын алкагында райондо 1000ден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Ал эми быйыл дагы 1007 үй бүлө мамлекет менен социалдык келишим түзгөн. Социалдык контракт негизинде алар негизинен соода саттык, кондитерлик ширингтерди чыгаруу, ошондой эле мал багуучулук, чеберчилик менен алектенип социалдык контракт негизинде алынган акчанын боюнча өздөрүнүн бир катар үй бүлөлүк бюджетин пайдага алып келип турат. Баткен облусунда 2024 жылы 2440 үй бүлөгө 100 000 сомдук социалдык жардам көрсөтүү каралган. Мындан сырткары бүткүл дүйнөлүк банктан каржылоо максатында 407 үй бүлөгө квота берилген. Бүгүнкү күндө жыл башынан бери жалпы 2805 үй бүлө каржылык колдоо алып ишкердигин баштады. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.